Мен аты жөнүм Асалбеков Нуркалый. Жалпы республикалык тестирлөөгө кыргыз тил бөлүмүнөн даярдоочу адис катары иштеп келемин. Азыркы тапта Салымбеков бизнес мектебинде жана ошондой эле бир канча жеке менчик мектептерде кыргыз тил сабагынан беремин. Анан Кудайдын буйругу менен быйылкы жылы дагы ушул Талас областында ушундай бир окутуу болот эле, мугалимдерди окутуу болот, ошол жакка келип иштеп бериңиз деген сунуш түштү. Анан албетте бул сунушту эч ойлонбостон эле кабыл алдым, себеби буга чейин дагы башка аймактарда мугалимдер даярдап жүргөнбүз да. Баягы кыргызда бир жакшы сөз бар го, балык башынан деп коет. Көбүн эсе биз окуучулар даярдаган менен мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу бизде өтө заман талабы да. Себеп дегенде биздин мугалимдерибиз кезинде орто тапшырган эмес биринчиден. Экинчиден кээ бир мугалимдерибиз да, экинчиден тесттин жүрүшүн, жалпы тесттин жүрүшүн билбеген учурлар бар. Суроолор кандай суроолор келет, баягы жол териси менен сезбегендиктен биздин кээ бир мугалимдерибиз үчүн кээ бир нерселер өөн учураган нерсе да. Суроолору болсо да ошол нерсени кимге кайрылаарын, кантип чыгараарын билбегендиги үчүн баягы тесттен жыйынтыктары кээ бир учурда начар болуп калат да. Ошон үчүн келип берүү мүмкүнчүлүгү болгондуктан келип азыркы тапта 4 райондо бүтүп отурган чагыбыз. Жалпы айта турган болсом, баягы жакшыны айтып жай дейт, жаманды айтпай жой дейт да. Мен жалаң жакшы жагын айтканга туура келет. Эмнеге дегенибизде, кемчилик ал ар бир жерде болот. Идеалдуу нерсе эч бир жерде жок. Мени таң калтырган нерсеси бул мугалимдердин ынтызарлыгы, кызыгуусу. Мугалимдер менен баягы ой пикир алышып, аягында курс кандай болду деп пикир жаздырсак ар бир мугалимден, ушул курстун өткөндүгүн дагы өтүнсө экен дегендей баягы эзги кыялдарын айтканда астында. Анан экинчи нерсеси болсо бул мугалимдердин тактыгы. Курс мисалы саат 9-да башталат десек, 9-да башталып калат да. Мен тамашалап күлдүм, кезинде баягы Таласта немистер жашаган үчүн балким ушундай болду дегенде десем дагы, бул айтайын деген нерсем тактык, ар бир нерсени жоопкерчилик менен, кылдаттык менен мамиле кылган дагы солду да. Себеп дегенде көп мугалим баягы практика жүзүндө болуп калат, бекер нерсенин даамы жок деген мааниде болуп, анан бекер нерсе деп мисалы убагында келбей, жоопкерчиликсиз мамиле кылабы деген ойлор болгон, бирок андай эч болгон жок. Бардыгы жоопкерчилик мамиле кылышып, саат убагында келишип, баягы берилген тапшырманын баарын убагында аткарып атты да. Демек бул деген баягы мугалимдердин бир нерсеге баягы ынтызар болгондугусу, ошол нерсени өнүктүрүп өстүрөлү дегенибиз, билимибизди жогорулаталы деген нерсе да. Анан мен жаңы укмуш нерселерди бердим дегенден алысмын. Билимине билим кошуп, билбеген нерсесин билдирип, билген нерсесине баягы кошумчалаганга эле жардам бердик да. Анан албетте Кудайым буйрса эме жөжөнү баягы жазда кошуп күздө сана деп коет. Анын сыңарындай бунун дагы түшүмүн Кудайым буйрса жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы аркылуу билсек болот. Экинчиден биз көбүс ойлойбуз, баягы жалпы республикалык тесттер бул кыргыз тили менен математика бөлүмүнөн турат депчи. Албетте эки бөлүм, бирок бала бул жерде физиканы жакшы билиш керек болот, химияны жакшы билиш керек болот. Стандарттуу түрдө баардык предметтерди жакшы билбесе, анда ал үчүн тест оорго турушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз баягы бирдиктүү иш алып барууну, бирдиктүү иштөө көндүмдөрүн арттырууну дагы мугалимдер менен сүйлөштүк жана ошол боюнча кызматташа турган болдук. Экинчиден бул баягы биздин семинар бул бир эле нерсе болсо, тренинг өткөн тренингдер бир эле нерсе болсо окутуубуз, мындан кийин алар менен кызматташтык болот. Себеп дегенде бизде өзүнчө бир айланпалар ачылды, тагыраагы группаларыбыз болду. Ал жакта биз маалыматтар менен бири-бирибиз менен бөлүшөбүз деген пикирлер мугалимдер айтышып, район ичиндеги ынтымакты бекемдейбиз, алдыга жылабыз деген өздөрүнүн изги кыялдарын айтты да. Демек бул баягы мугалимдердин бирдиктүү иш алып баруусу жана ошондой эле өнүгүүгө кадам ташташы десем болот да. Мен айтар элем, бул баягы окутууну баштаганда койгон максатыбызга толук кандуу жеттик. Экинчи нерсеси болсо, бул негизи Кыргызстанда баягы биринчи болуп жатат десем дагы жаңылышпайм да. Биринчи болуп жатат деген окутуу эмес, окутуунун жүрүш ыргагы. Себеп дегенде эч бир жерде бир областты бир эле адам каржылап окутат дегенди мен өз практикамда көрө элекмин. Мен эмес, менден 20 жыл стаж алдыда жүргөн математика кайдагы баягы таң калды да. Бул жакшы жашаган. Себеп дегенде билимге салган инвестиция, бул келечекке болгон салым да. Анын ичинен мугалимге болгон инвестиция. Мына мугалимдерибиз 3 күн бою жол киреси, мисалы ошолордун келип кеткен
жол киресинен баштап тамак ашына чейин жана ошондой эле биздин өткөн айлык акыбызга чейин баардыгынын баягы бир адамдын каржылоосу бул өтө бир алкышка татый турган нерсе да. Билим жугушат дейт, ырыс оошот дейт да. Анысы арындай мындай нерселер азыр болгон нерсе, тарыхта калуучу нерсе, кийин келечек муундагы биз да ушундай мамиле кылышыбыз керек экен, ушинтип коомду өзгөртсөк болот экен деген иш аракеттин негизинде сөз менен эмес, иш менен далилдей алышат деп ойлойм да. Анан Кудайым буйрса, жалпы жыйынтык жакшы, мугалимдердин ой пикирлери жакшы. Эң негизги мени таң калтырган нерсе бизде ушундай нерселердин уюшулбагандыгы да. Талас областында ушундай нерселердин астыгы. Баягы тренингтердин астыгы, семинарлардын астыгы, ошол эле бул нерсенин баардыгы албетте мугалимге өз таасирин берет. 4 жыл мугалим билим алган менен бүттү деген нерсе жок да. Динде да айтылат, кыргызда да айтылат. Бешиктен баштап дейт, кабырга чейин билим ал дейт да. Демек биз ар күнү жаңылануу үстүндө жүрүшүбүз керек. Азыр өзү ааламдашуу заманында улам жаңы информацияны албасак биз кемтик болуп калышыбыз мүмкүн. Ошол жаңы нерсени бериш үчүн биз көптөгөн багытта иш алып барышыбыз керек да. Ошол эле мугалимдер жаатында. Анан Кудайым буйрса курс өз максатына жетти деп айта аламын. Иштерине ийгилик, жалпы уюштуруучуларга терең ыраазычылык, мындай нерселер дагы уюштула берсин. Негизгиси баягы билим жаатында жаштарыбыз мыкты чыгып, кыргыздын атын алыска таныткан, өзүмдөй өлкөм деген, мен дебей мекеним деген мыкты жаштарды тарбиялаган мугалим болуп, ошону өзөгүн тарбиялап, кыргыз экенин таанытууга чоң салымыбызды кошуп жүрөбүз.